Саламатсыздарбы урматтуу каналдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн баягы жолдо болгондуктан кичинекей кыска сводка. Бүгүнкү күнү ушул негизи Ливанда ар кандай аспаптар жарылгандан кийин, ар кандай баягы литий ион батареялардын ичинде бар ушундай инструменттер, жабдыктар жарылгандан кийин Израиль атаканы баштады да. Ливанга, Хезбаллага соккуларды, авиа сокку болуп атат, чек арадан өтүп туруп, чек арадагы баягы пусковой установкаларды, ракеталардын установкаларын талкалап атышат, желдеттерин атып салып атышат баягы эме ушул Ливандын Хезбалланын мүчөлөрүн. Ливанга каршы бомбалар ташталып атат, F-35 учактар учуп бомбалап атат, ракеталар учуп атат. Ар кандай ушундай катуу мындай соккулар башталды. Толугу менен ошол Ливандын электростанциясы жарылды, Хезбалланын электростанциясы. Ошол менен Ливан азыр караңгыда, связь жок. Бир да приборду иштете албайт, ишенбейт ал иштеткенге. Хезбалла катар аркылуу ошол токтотууну сураптыр, тынчтыкты сураптыр. Мындан мурда Хезбалла 11 ай мурда, мындай бир жылдай болуп калды го. Баягы Израилге кол салгандан кийин Хамас бир ай өтпөй Хезбаллада Израилге согуш жарыялаган болчу. Ашдод жана бүт баягы түндүк Израилдин баарын Град РСЗО сыяктуу мындай башкарылбаган ракеталар менен аткылагандан кийин ал жерден израилдиктер качып туруп өлкө ичине. Ошол менен Израилдин түндүк тарабы кишисиз калган да. Ошол жерге жакынкы шаарларга, чек аранын жанындагы Хезбалла тынбай ракета атууларын уланта берген, дрон атууларын уланта берген. Ошону токтоткула же болбосо чара көрөбүз десе, Израиль тотпой коюшкан. Андан сырткарыда Йемен да кол сала баштаган Израилге, Иран менен да кагылыш болгон. Ошо менен баягы Хезбалла мындай бир да мындай азайткан эмес атууларын да, ракеталык атууларын. Ракеталардын көбү Ирандан жасалган экени тастыкталган. Ошол Моссад ошо 11 ай мурда, 10 ай мурда жанакы операцияны пейджер менен жасашкан. Эң кызыктуусу, Моссад ушул пейджерлерди мындай акчага сатып, Хезбаллага баягы душмандарына акчага сатып, жанакы миналанган пейджерлерди. Ошол миналанган пейджерлер жардырганда, бул деген мындай высший пилотаж деп атышат, баргы атайын кызматтардын аябай жогорку деңгээлдеги жумушу деп. Көп ошо дүйнө жүзү боюнча серепчилер айтып жатат. Бир четтен ошол, анан азыр болсо ошо Голланд каршы чыкса дагы Нетаньяху айткан, Хезбалланы жөнгө салдырабыз деп. Хезбалла аябай бизге жетичти дейт. Мындай анткени чын эле Иран менен, мисалы үчүн Йеменге караганда, Ливан бул деген абдан жакын да Израилге, чектеш, чек аралаш. Ошон үчүн чек аранын үстүнөн ракеталар учканда, ракеталар тез жетип турат да Израилде. Ошондуктан булар ачык согушту ушул Ливанга башташты. Эми Ливанда Израилдин аскер күчтөрү менен түзмө-түз согуш болуп атат. Ливандын Хасан Насралланын атынан сураныч кетиптир Катарга. Ушундай кандайдыр убактылуу тынчтык жөнүндө сураналычы деп. Убактылуу тынчтыкты сурашыптыр. Ага Иран каршы чыгыптыр. Иран деген анткени бул Хезбалланын негизги спонсору болуп калган акыркы жылдары. Ушул Иран ушул нерсеге каршы да такыр. Хезбалла болсо ошол сурагандан Ирандын эмиссарлары, атайын кызматчылар, серепчилер айтып атат, каршы чыгып, жок, токтотпойсуңар, согушту улантасыңар жеңгиче деп, дагы курал беребиз деп. Ал эми Хезбалла болсо бүт верхушкасы өлүп тур. Эль-Кудс деген кыймылы Ирандык баягы Ливандын территориясында иштеп жаткан, анын да башчысы өлүп тур. Анан негизи ошо толугу менен бүгүнкү күнү Израиль Ливанды кысып атат. Ливан аябай начар мындай абалда. Ливандагы мамлекет эли жана ошол Хезбалла деген Аллахтын партиясы деп аталат, Хезбалла деп. Ошол Хезбалла партиясы да аябай мындай катуу соккунун астында. Дүйнө жүзү албетте Израилге каршы резолюция чыгарды ООН. Израилде Газадан жана ошо Ливанда кылган пейджер жарылууларды аябай чоң ушул адам укугун бузуучулук деп эсептеди. Ал эми баягы Газадан аскерлерди чыгарууну тез талап кылды. ООНдон ошо көп өлкөлөр добуш берди, анын ичинде Украина да ошол резолюция үчүн да Израилге каршы. Бирок Израиль аны тотуп койгон жок да. Негизи так ушундай эле, мисалы үчүн ООН Украинага Орусия киргенде, Украинадан Орусияны чыкканга ошондой да резолюция кылган, Орусия да тотупой койгон да. Ушундай негизи. Демек, бул атакалардын баары, пейджерлердин жарылуусу, воки-токинин жарылуусу, башка жабдыктар жарылуусу чын эле Израилге таандык экени толук тастыкталды да.
ошондой. Ал эми Украинада өзүнчө дагы окуялар болуп атат. Алсалар сводка боюнча бүгүнкү маалымат боюнча 1-2 ай мурда Орусия буревестник деген ядердик кыймылдаткыч менен учкан ракеталарды сынаган деп айтылган. Серепчилер алар деген радиациялык из тапкан. Ошол бир ракетанын двигатели жарылып, ал жарылганда дагы ошол негизи аны иштетип жаткан окумуштуулар да каза таптыр деп айтышкан. Ал жарылуунун изи калган негизи. А бирок бул бүгүнкү күнү ошо буревестникти жакшы мындай жөнгө салдык деп жатышат Орусия. Чагымчылык кызматтары дагы бир мындай утечка кылган атайын прессага, ошо буревестник саналып жаткан жерди таптык деп. Кийин анан 2-3 күн мурда ошо негизи Торопецти бомбалашты украиндиктер. Ушул жерден баягы ракеталарды жүктөп жатканда кармай калышып, дрондор ошол төшөлүп жаткан мындай аба астында жайылып жаткан ракеталарды баягы машиналерге жүктөлүп аткан. Ошолорго сокту. Алар жарылган соң баягы складтардын оозуна чейин от кирди дейт. От киргенден кийин анан калган бүт складтар жарылып, Торопецтен уже 8% бүт баягы складтардан аман калыптыр, калган баары жарылыптыр. Андан сырткары ушул Твердин астында дагы базаны жардырышты. Украиндиктер кечеки күнү мисалы үчүн кече эмес, мурда күнү 2 базаны баягы ушундай складты жарышты. 23-чү складты, 113-чү складты, 115-чи складты жарды деп атышат. Аналар баягы аларда да 45,000 тонна 40 боезапас бар болчу дейт. Жарылганда дагы радиациялык фон байкалды деп жатышат кээ бир европалык өлкөлөрдө. Демек бул жерден радиациялык фон мындай сезилип атса, балким ошо ядердик бай зарядтарга залалга тийди деген сөздөрдү да айта башташты да бүгүнкү күнү серепчилер. Акырын тастыкталган эмес маалымат эскертип коеюн, тастыктабай кичине ушундай ойлор, пикирлер жүрүп атышат. Ядердик боеголовка сакталган жерде жарылган окшойт деп. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушу дагы Москванын астында чоң склад бар дейт. Ошого дагы украиндиктер жардырган аракет кылып жатышат. Покровсктон албетте украиндиктер орустардын кыймылын токтотушту. Баягы роликте айткандагындай эле. Бирок Орусия Курскта катуу атака кыла баштады, чоң колонналар кире баштады. Ал колонналарды украиндиктер токтотсо дагы баягы атайын башкарылган кап, баягы 1,5 тонналык каптар менен орустар үтүктөй баштады ошол жерлерди. Курск жактагы баягы позицияларды. Курскдагы тынч жашоочулар, жарандар чыгып кетели, коридор бергиле десе, аларга коридор берген жок. Анан аларды бомбалап жатышат ошол каптар менен бүгүнкү күнү. Анан ушул жер менен тегиздеп атат да Орусия. Бул нерсе азыр болуп атат. Анан албетте баягы каптар менен сокку жана ошо пехота менен кирүү Курскта жана күчөдө дейт. Эң негизи Курсктан ошол украиналык күчтөрдү чыгарыш үчүн аябай чоң аракеттер жасап атат бүгүнкү күнү Орусия. Жана ошол аракеттер азырынча түшүнүксүз да, кимдин ийгилигине. Орустардынбы же украиндиктердинби? Азырынча мындай жыйынтык жок. Экөөнү тең бирдей оор болуп атат. Экөөнү тең бирдей ошо 1 миллионго жакын киши же өлдү же жаракат алды. Орусия тарабы, Украина тарабы айтат 600 миң өлтүрдүк деп атат орустарды. Орустар айтат Украина тараптын 1,5 миллион өлтүрдүк деп. Анан бирок мындай негизи Украинанын көп серепчилер айтат, Украинанын солдаттары азыраак өлдү Орусияныкына караганда. Бирок баары бир баягы Украинада бир 30 миллиондой калкы болсо, 30 миллиондон кем. Орусияныкы 150 же 140 миллиондой калкы болуп атат да. Ошондуктан Орусиянын ресурстары баары бир чоңураак. Орустардын баягы запастары дагы, акчалысы дагы, потенциалы да эң чоңураак. Бирок ошону менен дагы эгерде карасак, Америка Штаттары атакамстар менен сокконго толук уруксат берген жок. Кайра эле баягы Storm Shadow британиялык ракеталар менен сокконго кичине кое тургула деген сиди. Кайра Америкага кайра артка тартып атат, баягы батыш өлкөлөр кайра артка тартып атат. Баягы украиндиктер ошон үчүн бул бүт атакалардын баарын комбинация менен дрондор менен согуп атат. Бул FPV дрондор, Поляныця дрону,
жана башка ошол сыяктуу баягы канаттуу ракеталар же болбосо ошол турбореактивдүү заряддар менен коштолгон дрондордун ар кандай түрлөрү да Украинанын өзүнүн жасагандары. Эми баягы баары бир байкоочулар айтып атат, серепчилер, баары бир батыш өлкөлөр атайын микрочиптерди жана контроллерлерди жана навигациялык системаларын баары бир коюп беришти дейт ошол украиндиктерге, койгону үйрөтүштү дейт. Жана эң негизгиси батыш бүгүнкү күнү спутник тараптарынан көптөгөн спутниктин баягы Орусиянын территориясын сканерлегенде алардан чыккан жыйынтык мындай азыркы маалдагы in real time деп коет, текущий режиме маалыматты Украина менен бөлүшүп турат. Ошон үчүн Украинанын атакалары ушунчалык ийгиликтүү болуп атат да, таамай тийип атат. Абал ошондой согуш бүчүдө эмес, согушта Украинанын позициясы алсызыраак, Орусиянын позициясы күчтүүрөөк, бирок ошону менен бирге согуш майданында, талаасында орусиялыктар аябай утулуп атат. Украиндиктер өзүнүн баягы аскерий күчүн көрсөтүп атат. Ошону менен ротация болбой украиндик жендеттер деле, аскерлер деле чарчап атат да. Орусиянын аскерлери баягы даярдалган аскерлер жок болуп атат. Ушул даярдалбаган аскерлер согушка ыргытылып атат. Чоң көлөмдө болсо да, ошон үчүн чоң көлөмдө дагы өлүп атат. Ушундай абал болуп жатат. Биздин өлкөгө санкциялар жакындап атат. Акырындап көп банктар айтып атышат, баягы Кыргызстанга өткөн чөлөмдөр жакшы өтпөй атат деген сөздөрдү айтып жатышат. Кыргызстан биздин өлкөбүзгө да, Кыргыз Республикасына дагы чараларды көргөнгө көп үндөшкөн. Батыш өлкөлөр анан балким ошо акырындап ал чаралар ишине кирет окшойт да. Абал ошондой иштеп атабыз. Эми биздин тынчтык болсун, биздин мамлекетте тынчтык болсун. Кошуналар, чоң кошуналар, сверхдержавалар тыйып алсын өзүнүн амбицияларын. Анткени булар согуш баштаганы чынын айтканда эч кандай логикага жатпайт, эч кандай адамгерчиликке жакпайт. Бул бир гана бийлик талашкандык жана бири-бирине ким кыйын экенин ушуну далилдегенге аракет кылгандык да. Ушул нерсе соо мээге сыйбайт албетте. Ошол тынчтык эле болсо экен, азырынча биз ушу эгерде жарандык экономикасы өнүп турсак, согуштан кийин биздин товарлар аябай спросто болот. Ошон үчүн иштей беришибиз керек. Эми санкциялардын астына түшпөшүбүз керек албетте. Анан ак эмгегибизди жасап, тынчтыкта жашап, бирок өзүбүз дагы камданып, өзүбүзгө бекем турушубуз керек да. Анда эмесе эмки роликтерден көрүшкөнчө.